Эми саммият улуу заттар, улуу заттар адамды уулап өлтүрө турган нерселер, булар не десе, улуу заттар анын өлтүрүшүлүгү, адам жанын алып коюшулугу якыйнан болот. Сөзсүз билесиз, мисалы, захар, захарды ичип өлүп алдың. Ичсең өлтүрөт. Ыстамбул катил дейт араптар. Ичсең өлтүрөт ал Бул харам. Себеби аны менен сенин жаныңды не кыласың, курбан кыласың. Жаныңдан ажырап каласың. Ошон үчүн бул не болду? Шариатта харам. Түшүнүңөрбү? Анын деген не болду? Зыян берүүчү нерсе. Ал инсанга якыйнан зыян берет. 100% зыян берген учурлар болот. Же болбосо көбүнчө зыян берет. Бул көбүнчө зыян берет. Же болбосо ошол заматта зыян берет. Же болбосо акырын барып зыян берет. Bunun türleri var, büt bardығы haram болады. Мысалы, кейде уду ішсең, ошол заматта өлүп каласың. Алла сактасын. Ушундай Алла Таалам касиет берген, анын ичинде адамды өлтүрүп салат. Кээ бир улуу заттар болот. Улуу заттар болот. Ал ошол замат өлтүрбөйт сени. Акырын барып сени өлтүрөт. Акыры жаныңды алып кутулат. Өзүң билбей каласың. Бул дагы захардын уунун бир түрү. Çünkü bul da haram. Demek adamıga favrан ошол замат зыян берген, өлтүргөн, же болсо акырын таасирин берген болсо, булардын дагы бардыгы саммият деп, уунун түрүнө кирет дагы, буларды дагы шариятыбыз харам кылган.